Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана Эл FM радиосунун угармандары, бүгүнкү Күн маек программасында биз бүгүн өспүрүмдөр алардын билим алуусу жана тарбия маселесиндеги актуалдуу жагдай шарттарга токтолмокчубуз. Бүгүнкү күндө мектеп жашындагы балдардын билим алуусу кандай, аларга түзүлгөн шарттар, муну менен катар бай жашаган катмардын балдарынын билим алуусу кандай, деги эле кедей жашаган катмардын балдарынын билим алуусу, алар эмнеден кыйналып, эмнеден татыктуу тарбия билимге жетише албай жатат деген маселелерди талкуулоо үчүн биз бүгүн студиябызга мейман чакырдык. Эскерте кетсек, эртең 24 майда билим берүүнүн ар түрдүү катмарынан катышкан адистер, ар түрдүү коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү катышкан адамдык капитал, балдарды инвестициялоо убагы келдиби деген теманын үстүндө Роза Отунбаеванын демилгеси, эл аралык коомдук фонду жана ЮНИСЕФ уюштурган атайын ачык диалог өткөнүп турат. Темабыз дагы мына ушуга байланыштуу болмокчу. Мен бүгүнкү мейман менен тааныштыра кетейин. Маектешим Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтомамбетов болмокчу. Эгерде суроолоруңуздар болсо 67 11 41 телефонуна чалсаңыздар болот. Алмаз мырза, саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Саламатсыздарбы? Чын эле жогоруда айткандай, ушул балдарга инвестициялоонун убагы келдиби? Же качан келди эле? Деги эле балдарды инвестициялоо үчүн, татыктуу билим тарбия бериш үчүн эмне кылышыбыз керек? Билим тарбия бере албай атабыз деген ышылтоону айта келгенде, биз заманга, бүгүнкү күнгө, жашоо шартка баягы ышылтайт экенбиз. Деги эле сиздин оюңуз кандай? Балдарга инвестициялоо кайсы тарапта болмокчу? Мен дароо эле айтат элем, балдарга инвестициялоо мезгили бул дайыма болуш керек да. Бул бир мезгилде болуп, бир мезгилде токтоп калат деген нерсе эмес. Бул эгерде бир мамлекет өнүгөм десе, ал такай ушу балдарга инвестиция кылып туруш керек да. Эртеңки боло турган иш-чара аябай маанилүү иш-чара. Балдардын келечеги жөнүндө акыркы кезде мына баарыбыз эле билип калдык. Азыр дүйнө интернеттин заманы болуп, мамлекет дүйнөдө эмне болуп атканын баарыбыз көрүп калдык да. Мына мурда мамлекет өнүгүш үчүн айтчу, алтыны барбы, жаратылыш байлыгы барбы, мунайы барбы деп ошого карап баалоочу да. Эгер ушундай жаратылыш байлыгы көп болсо, ал мамлекет өнүгөт деген. Азыр ошонун баары артка сүрүлүп калды. Азыр бир гана критерий калды, бул адам ресурсу. Кайсы мамлекетте адам ресурсун жакшы колдонуп атса, алар өнүгүп атат да. Адам ресурсун өнүктүргөн бул билим берүү системасы. Мына азыр айталы, ошол Сингапур, Финляндия, Түштүк Корея, буларда эч кандай жаратылыш байлыгы жок. Жаратылыш байлыгы болсо да аз да. Ошол эле учурда жаратылыш байлыгы көп мамлекеттерден алдыга өнүгүп атат. Анткени алар билим берүү системасын оңдоп кетти. Анткени алар ошол биз көтөрүп аткан маселени балдарга инвестиция кылып атышат да. Эми дүйнөдө балдарга салган инвестициядай көп кайтарым алып келген эч бир бизнестин тармагы жок. Экономиканын эч бир тармагы жок. Эң көп кайтарым алып келген бул балага салынган инвестиция да. Нобель сыйлыгынын ээси, бул жанакы 3 жаштан кийин кеч деген кыргызча которулбады. Ошол китепте бар. Япониялык экономист далилдейт да, ушул балага салынган ар бир доллар дейт, $6 20 долларга чейин кайтарым алып келет экен да. А экономиканын бир да тармагында мындай кайтарым жок экен. Эмне үчүн дегенде, ошол жанагы күндөн күнгө жана адам ресурсунун мындай ролу өсүп атат да. Ошол жагынан келип караганда, мына Кыргызстанда дагы бул багытта билим берүүгө, балдарга көп көңүл бөлүнө баштады. Мисалы, билим берүүгө бөлүнүп аткан акча мына бүгүнкү күндө 30 миллиард сомдун тегерегинде болуп калды да. Өзү болгону 2 миллиард доллар бюджетибиз болсо, ошонун бир 30 миллиард сому ушул билим берүүгө жумшалып атат. Ушул жана балдардын бир мүмкүнчүлүгүн ачсак деген. Эми жана сиз көтөрүп кеткен үй бүлө шарты кандай таасир этет деген нерсе. Бул жерде үй бүлө шарты түздөн түз таасир этет. Түздөн түз таасир этет. Муну дүйнөлүк бир нече изилдөөлөр болду да. Ал тургай мына бул кедейлик, жакырлык бул адамдын окуусуна эле эмес, анын өсүүсүнө эмес, мээсине да таасир этет экен да. Мээсинин түзүлүшүнө, структурасына таасир эткен. Ушунчалык жакырлыктын мындай бир кедерди кетире турган өтө коркунучтуу нерсе экен да. Анан мен акыркы кезде ошол изилдөөлөрдүн карап көрүп, мындай бир жакшы нерсе бар экен. Бүт эле баягы бардык изилдөөлөрдө жакырлык баланын өсүүсүнө дагы, боюнун өсүүсүнө дагы, акыл эсинин өсүүсүнө дагы, анын мүнөзүнө дагы, анын турмушка болгон эртеңки келечегине түздөн түз таасир этет деп атат да. Ошол учурда мындай бир жакшы жери бар экен. Эгерде бала жакыр үй бүлөдө жашаса деле, ата-эне ага жакшы мамиле кылса, анан алар социалдык жөлөктү алса, ошону менен компенсация болуп туруп, ал балдардан жанакы артта калуу жок экен да.
Демек кедейликке шылтап эле бул мындан ары жолу жок дегенге болбойт экен. Көрсө ошол кедей балдарды деле эки жол менен алып чыгып кетсе болот экен. Биринчиси мамлекет социалдык колдоо керек экен ар тараптан. Экинчиси бул ата эненин түшүнүүсү балага болгон мамилеси өтө чоң ролду ойнойт экен да. Анан эми баланын өсүшү жөнүндө сөз кылып атканда мен айтат элем, негизинен бул баланын баягы келечеги, адам болуусу, анын турмушта кандай роль ойношу бул бир 4 фактордон көз каранды да. Биринчиси бул ушундай бир кызык изилдөөлөр бар. Жаңы төрөлгөн бала, эгерде бир жаңы төрөлгөн баланы эң жакшы көргөн бир киши болсо, бул бала турмушта ар кандай кыйынчылыкты жеңип кетет экен. Мына Сталинград блокадасында канча адамдар өлгөн, азыр адамдар тирүү калганда, ошолорду изилдегенде эмне үчүн мындай болуп калды дегенде көрсө, жаңы төрөлгөн балага ушунчалык жакшы мамиле кылып сүйгөн кишиси болсо, алар келечекте бүт кыйынчылыкты жеңип кетет экен да. Ошол эле учурда мына баарыбызга эле белгилүү КГБ союз учурунда КГБда чистильщики деген тазалагычтар болгон да, адамдарды баягы туура келбеген адамдарды ошол мамлекеттин ичинде сырттан көзүн тазалап турушкан да. Ошол топко төрөлгөндөн эненин мээримин көрбөй калган балдарды алышкан экен да. Анткени эне мээримин көрүп калган балдар, эне сүтүн эмип калган балдар келечекте жолдон чыгып кетиши мүмкүн экен да, жанагы жаман жолго барбай, бир жерден бир кайра жолусу боорукер болот. Алар жакшы мүнөздөргө. Ушул жагынан алганда кыргыздын баягы мурунку тарбиясы айталы, төрөлгөндөгү эне мээрими, эне сүтү, бешигири, ушунун баары көрсө баягы адамдын адам катары калыптанышына ушунчалык ролу чоң экен да. Анан экинчи фактор бул жана мен жогоруда токтолуп кеттим, бул жашоо шарт. Анткени жашоо шарт мына кедей үй бүлөнүн чындыгында айтыш керек, кедей үй бүлөнүн атасы дагы, апасы дагы дайыма стресс менен жүрөт. Дайыма мүнөзү эртеңки күнү кандай болот, жетишпей калат деген ой менен дайыма ачуулуу жүрөт. Ал балдарына жай отуруп китеп окуп бере албайт, жай отуруп бир нерсени айтып бере албайт, бала менен жакшы мамиле кыла албайт, бала менен кенен сүйлөшө албайт. Анткени ал өзү ичинен кыйналып турат. Турмушта эртеңки күнүм кандай болот деген. Анан жакын кишилер дайыма турмушта бирөөлөр менен көп кагышып, акчанын айынан башка алдан, анан бирөөлөр карызын доолап келет. Ушундай акыбал дайыма ошол үй бүлөдөгү жалпы атмосферага да таасир этет да. Бул түздөн түз жанагы баланын мындай психологиялык жактан өсүүсүнө да катуу таасир этет. Бул үчүнчү фактор, ошол психологиялык жагдай. Бул дайыма жеке эле баланын эмес, жалпы эле адамга бул терс таасир эте турган жагдай. Мен бир мисал келтиргим келет да, мына баарыбыз эле балабызды мисалы 1-класста окутуп жүргөндө, 2-класста окутуп жүргөндө отургузуп алып тапшырманы, үй тапшырмасын даярдайбыз да. Жаздырып тапшырып атканда, бечара бала кыйналып чыгара албай атса, ар жакта жүргөн бир жаш кичүүсү айта берет жогун. Муну баарыбыздын башыбыздан өткөргөнбүз да, болгон ошондой окуялар. Бул эмнеден? Бул деген ал кичинекей акылдуу, чоң акылсыздан эмес. Бул психологиялык жагдайдан. Анткени биз ушундай отургузуп алабыз да баланы, жаз деп баягы. Ал милдеттүү, баягы колго түшкөн, пленге түшкөн, туткунга түшкөн адамдай да. Ал бечара отурат, жазыш керек, милдеттүү. Ал туруп кете албайт, жака чыга албайт. Кааласа, каалабаса дагы сүрөттү тартыш керек, сызыш керек, боёш керек, жазыш керек. Бул балага өтө терс таасир этет. Ошол учурда ар жагында жүргөн жаш кичинекей ал деген жүгүрүп ойноп жүрөт. Кааласа эшикке чыгат, кааласа диванга секирет, кааласа тиги муздаткычты ачып алып бир нерсени алып жейт. Эркин турганда адамдын башы иштейт да. Муну мен айтат элем дайыма, мындай чоң адамдарды деле кызматта жүргөндө, мен коркуп жүргөн адамдардан бир нерсе чыкпайт да. Иште жакшы нерсени аткара албайт. Анан өзүн эркин сезген кишилерден көп учурда мындай жакшы идеялар чыгат, жакшы ойлор чыгат, бир жакшы иштерди аткарат. Бул психологиялык абалдагы бир өзгөчө орунга ээ. Анан 4-нчү фактор бул социалдашуу. Башкалар менен мамиле кылып кетүү. Башкалар менен кээ бир балдар бар да, тез эле тил табышып кетет да. Анан жайдары жүрөт дайыма, тез эле досторду табат. Ошол учурда экинчи бир түнтүнөс адамдар бар, алар бирөө менен тил табыша албайт, тез эле урушуп кетет. Болбогон сөзгө деле кыжырданып, кайша айтышып кеткен учурлары бар да. Мен ушул жерге бир мисал, жанакы 3 жаштан кийинки эш деген Масар Ибүкөнүн китебинде бир мисал келтирет да. Бир эле үй бүлөдө ата-энеси аралыгы 1,5 жашка жетпеген эки бир тууган эки башка мүнөздө болуп калганда, чоңу дайыма эле кыжырланган, бирөөлөр менен урушкан, тил табыша албаган, түнт мүнөз, аябай терс мүнөздөгү бала, кичинекей жайдары, дайыма эле күлүп жүрөт, дайыма эле жакшы позитив менен жүргөн. Анан ошону изилдешет да. Ата-энеси бир болсо, бир үйдө чоңойсо, булар эмне үчүн мындай болуп калышы мүмкүн? Гени десе гени, турмуш шарты дейли десе, бүт эле баары окшош да. Анан ошонун себеби баягы экинчи бала төрөлгөндө биринчи баланы карай албай, анан баягы бактырып коет бир жаш кызга да. Ал жаш кыз эшикке алып чыгып кетет да, анан ошол үйдүн артында бир чоң баягы каралбай калган мал сарай бар экен.
терезелер сыны бештер жабылбай баягы мал багылбай каралбай калганда ошол жерге барып караңгы жерде баягы коляскага коюп коет дагы анан өзүнүн жигити менен жүрө берчү экен да. Ал ошол учурда жанакы шамалга эшиктер кыйчылдап ачылып, карса курс тарса турс терезелер шарактап баланын кыжырына тийген, кичинекей баланын. Мына ошол жанагы акыбал өмүр бою баланы жанагындай акыбалга алып келип койгон да, кыжырланган болуп калган. Ошон үчүн азыр биз турмушта деле мен ошого көп маани берип калдым. Мындай бирөөлөргө терс мамиле кылган, мындай көрө албас, бирөөлөрдүн жакшылыгын көрө албаган, же болбосо бирөөлөргө жакшылыкка сүйүнүп атса, ичи тарыган кишилер бар да. Ошолардын баарынын себеби ошол 3 жашка чейинки. Ошол кезде же жакыр үй бүлөдөн чыгып калган, анткени жакыр үй бүлө өзүнчө кемсинип, башкалар менен мындай башкалардын жөнөкөй эле сүйлөгөн аларга бир кемситкендей кабыл алынат. Ушу сөзүңүзгө аралжы ылайык да, ушул деги эле ушул балдардын билим алуусун, тарбия маселесин баардыгын бириктирип келип эле бүгүнкү күнү ушул финансы маселесине таяп, анан бай кембагал деген сыяктуу мындай ажырымга алып келген маселеге такап атабыз да. Муну чечмелеп айтканда мындай байлардын балдары жакшы жерде окуш керек, чет мамлекеттерде окуш керек, жакшы окуу жайларда окуш керек, жакшы мектепте, жакшы бала бакчада болуш керек. Кедей кембагал башынан эле бала төрөлгөндөн баштап эле алар ошого ылайыктап, алар акыл ээсин ошого ылайыктап тарбиялап баштайт да. Маселен биздин акчабыз жок, биздин шартыбыз чектелүү, ошондуктан сен мына жерде эле окушуң керек. Ал байлардын балдары барган жерге сен окуй албайсың дегендей эле чектөө койгон сыяктуу маселелерге. Бул жагына келгенде биз баягы бир бай кембагал деген ажырымга алып келген бир маселеге барып такалган жокпузбу? Эгерде мындай жалпы карасак айтып атканыңыз туура, ошол ажырымга кетип атабыз да. Бирок бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Жана кедей дегенде бул өтө кедейлер жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атат да. Анан мындай кедейирээк жашап деле, бирок үйдө психологиялык жактан мындай мүчөлөр ынтымак, бирин-бири колдоп, бирин-бири жакшы көрүп, бири-бирине жакшы мамиле кылгандар бар. Жана жогоруда айтып кетпедимби, ошондой жерлерде жанагы компенсация болот экен да. Ал жерлерде жанакы психологиялык жактан артта калуу, мээсинин өспөй калуусу дегендер жоюлуп кетип атат да. Ошон үчүн айтат элек, бу жерде жанакы бай кедей өтө эле айырма, мындай бир сөзсүз эле баягы кедей болсо эле ошонун баласы жаман болуп калат деген сөз эмес. Жерде жанакы эки факторду сөзсүз эске алышыбыз керек. Биринчиси үй бүлөдөгү мамиле. Ошон үчүн биз жана ата-энелерге ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Балага кандай мамиле кылыш керек? Баланын баягы муктаждыгын ар бир бала эркелегиси келет, ар бир бала жылуу сөз уккусу келет. Ошону бир ал эркелеткен жылуу сөз, жакшы мамиле, буга эч кандай акчанын кереги жок да. Буга адам түшүнүш керек. Ошол акыбалды түшүндүрүш керек да. Экинчиси, жана мамлекеттин камкордугу дагы көп таасир эткен. Жана изилдөөлөрдөн көрүп мен дагы жанакы ушуга бир абдан кызыгып калдым да. Демек, жакшы социалдык жардам алган үй бүлөлөрдө дагы ошол жанакы мээнин өспөй калуусу, дененин өспөй калуусу, акыл эсинин өспөй калуусу төмөндөп кетет экен. Муну менен катар эми аймактык баягы жерлерине карап, маселен эми Борбордо жашаган үй бүлөлөр бардык шарттар бар. Балдарга дагы сиз айткандай орто жашаган катмарда эле, абдан төмөн жашаган катмарда эле бардык шарттарга ылайык Борбордо балдардын билим алуусуна шарттар бардыгы бар да. Мисалы, эмнени кааласа ошого киргизип, баланы окута алат, тарбиялай алат да. Бирок айылда жашаган катмар болуп да бөлүнүп калып атпайбы? Бул жерде мурда мисалы бардык тең салмактуулук сакталчу эле. Борбордо эмне кандай билим берилип атса, айылдагыларга дагы ошондой билим берүүгө аракет кылынчу эле да. Азыр ошондой тең салмактуулук сакталбай аткандай да. Буга кандай карайсыз? Бул бүт жанагы билим берүү системасы өнүккөн мамлекеттерде ушул ажырым жок. Финляндияда шаардык мектеп, айылдык мектеп деген ажырым жок да. Ошону баары тегиз бирдей аракет кылышат. Бизде ушул ажырым байкалабы? Бизде ажырым бар. Эми бул экономикалык абалга байланыштуу. Анткени акчанын баары бул экономиканын закону ошондой, шаарга агат да. Анан шаарга толгондон кийин анан тебилип анан айылга чыгат да. Бул экономиканын закону ошондой. Ошон үчүн жанагы бизнес кылгандар деле шаарда түзүгүрөөк акча табат, айылга барганда бизнестен баары бир шаардагыдай таба албайт да. Ошонун кесепети балдарга да тиет. Эми жашырганда эмне айыл жеринде, шаар жеринде мындай бир кошумча акча табуу мүмкүнчүлүгү да кенен. Өзүңдүн ишиңе сырткары дагы кечинде, эртең менен, башка убактарда деле кошумча иштесең болот да. Айылдан да кошумча иш жок да. Баягы деле иш, же болбосо жер иштетесиң, же баягы мал карайсың деген. Бул мындай бир кошумча көйгөй деп айтсак болот. Мамлекеттин экономикалык деңгээли канчалык ылдый болгондо, элдин кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү да ылдый болот. А бул жанагы балдарды тарбиялоого, балдарга кошумча билим берүүдө таасир этет. Эми мен бир кошумча айта кете турган жерим, бул бүгүнкү кезде, бүгүнкү күндө бир шарт башкачараак өнүгүп баратат. Мына азыр тескерисинче байдын балдары туура эмес тенденцияга кетип калган учур көбүрөөк байкала баштады. Мына айрыкча телефондордун чыгышы менен, түрдүү жанагы интернеттеги ар түрдүү программалардын чыгышы менен колунда болуп, тескерисинче ошол балдар жалаң виртуалдык мир менен жашап калып атат да. Бул өтө коркунучтуу. Кайсы бир белгилүү бир мезгилден кийин
азыр байлардын балдарында проблема чыгышы мүмкүн. Анткени алар физикалык жактан мындай дене жагынан кыймылдабайт. Бир жерде отурат, интернетте отурат, оюндарда отурат, акчасы бар, бир оюндарга кирип алып отурат. А бул дене жагынан кыймылдабаганда, ошол дененин кыймылдашы бул түздөн-түз мээге да таасир этет. Адамдын өсүүсүнө таасир этет. Мунун анын когнитивдик өсүүсүнө, бир нерсени түшүнүүсүнө, таанып билүүсүнө таасир этет. Бардык тарабынан. Анан ал тиги бүгүнкү күздөгү интернет анын мээни дагы жана клеткаларын өлтүрүп атпайбы? Ошон үчүн кайсы бир мезгилде тескерисинче ошол байлардын балдарында проблема чыгып, тескерисинче жанагы айылда таза абада жүргөн балдар, тынымсыз кыймылдап мал караган балдар, тиги кой кайтарган балдар, жайлоодо жанагы жылкы айдап жүрүп аткан балдар тескерисинче мындай утушта болуп калышы мүмкүн да. Мезгил ошондой тенденция бүгүнкү күндө кетип атат. Инвестиция деп эми бүгүнкү күндө балдарга инвестиция салуу деп мамлекет тарабынан инвестицияны айтып атабызбы же ата-энелер тарабынан ар бир баланын өзүнө жумшалган инвестицияны айтып атабызбы? Бул жерде ата-энелер бай кедей дебей өз балдары үчүн байдын баласынан кем калбасын деп инвестицияны салып эле атпайлыкпы? Анан кайсы инвестицияны айтып атабыз? Бул жерде инвестиция дегенде ким көрүш керек инвестиция? Комплекстүү карашыбыз керек. Ошол мамлекетти дагы айтышыбыз керек. Анткени мамлекет ошол өзүнүн келечеги үчүн күрөшөт да. А биздин келечегибиз балдарда. Бүгүнкү күндө балдарга кандай инвестиция салсак, анын келечегин аныктасак, мамлекеттин эртеңки келечеги ошондон көз каранды. Экинчи жагынан, мына ата-энелердин, анан жалпы коомчулуктун көз карашы акыркы жылдары өзгөрө баштады. Телефон чалып бар экен, угуп туруп анан уланталы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Жакшысыңар, саламатсыздар. Саламатсызбы, жакшысызбы? Мен суроом мындайда, азыр моореки мектептерди силер 100ке бөлүп таштадыңар. Мен 70ке чыккан, лисейге чыккан мугалиммин да, мен ушуга каршымын. Билим канаан, лицей, анан тигил бул деген мектептер көбөйүп кетти. Аларга жана колунда балдар 10 000 сомдон. Азыр элестетсеңер, жөнөкөй жумушчулар 5 000 сом айлык алып иштей албай атат. Жумуш ордун таппай кетип бүт барбай жүрөт. Анан мектептерди эмне үчүн 100ке бөлөсүңөр? Баягы Советтик 4 Союздун учурундагыдай эле бирдей деңгээлдеги мектеп болсо, ошол жерге байдын баласы да барсын, кедейдин баласы, колунда бардын баласы да барсын, колунда жоктун баласы да барсын. Ошондо кимдин билим деңгээли кандай экени белгилүү болот. Кимдин баласы кандай окуйт? Илгери баягы Советтер Союзунун учурунда чабардын балдары деп койчу. Алар бакыштар, ата-энеси тоодо мал бакчы. Ошолор келип окушчу, интернатка окушчу, мектептерди салып келип окучубуз. Ошолор 1-чи класска келген балдарды тибеле өкүрүп бакырып, ыйлап атып, арам кирип, 15 күн дегенде отургузуп окучубуз. Анан ошол балдардан сонун билим деңгээли айылда жашаган активтердин балдарынан жогору окучу. Эмне үчүн азыр бөлөсүңөр? Мен ошого абдан нааразымын. Бардык мектеп бирдей деңгээлде болсун, билим кана, анан кийин жанакы лицей жок эле кадимкидей мектеп болсо, байдын балдары да барсын, колунда бардын балдары да барсын. Ошондо кимдин балдары кандай окуу, билим деңгээли аныкталат эле. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Мен дагы эжекебиздин айткан оюн мындай колдойт элем да. Жана да айтып кетпедимби? Бүгүнкү күндө дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде бөлбөйт. Гимназия, лицей, анан жакшы мектеп, жаман мектеп, анан жакшы мектепке жакшыраак балдарды тандап кетип, анан калганы башка мектепте калбайт. Ал жанакы кайсы мектепке бала барса, ошол жерде эле алат. Ошол жерден жаман, жакшы деген дагы жалпы эле алып окутат да. Анан статусу боюнча дагы бир мектеп экинчи мектептен жогору болбойт. Мен айтпадым жанакы Финляндияны мисал келтирип. Ошол эле Хельсинкидеги мектеп менен тетиги четтеги айылдагы мектептин статусу да бир. Анан алардын деңгээли да бир да. Бул эми азыркы бизде болуп аткан акыбал бул айла жоктун турмуштун баягы шарты ошондой болуп турат да. Биз Союз убагы таркап кеткен аябай экономикалык жактан дагы бардык жагынан төмөн түшүп кеттик да. Биз эми акырын көтөрүлүп келатабыз. Азыр эмне үчүн жанагы билимкана же болбосо жеке мектептерди мамлекет колдоп атат? Анткени Бишкекте көрүп атасыңар, азыр бир класста 45-50ден бала отурат. Ошондо дагы мына 3 смен эмес, 3 нөмөт эмес, 4 нөмөтүн чапалан мектептер болуп калбадыбы? Бул андан ары кайда барабыз? Мектептерди сала албай атабыз. Муну биз айылдагы жанагы көңүл бурулбай аткан, айылдык мектептерге билим берүүгө көңүл бурулбай аткан натыйжасы деп билсек болобу? Себеп дегенде айылдардагылар татыктуу, шарты бар, жакшы борборго алып барып окутабыз деген маселе дагы бул жерде турат да. Бул жерде ошол жана билим берүүнүн жалпы деңгээли түшүп кеткен үчүн жанагы ата-энелер бул билим берүүнүн маанисин түшүнө баштады да. Азыр көрүп атасыздар, тааныштар баарыбызда эле бар. Керек болсо ошол айылдан туруп алып шаарга балдарын ташыган ата-энелер бар. Же болбосо ошол айылда туруп эле башка бир мектеп жакшы, бир мектеп начар десе, ошого алып барып окутуп аткан балдар бар. Жана Сапат мектебине ошончо кымбатына карабастан балдарын окутуп аткандар бар. $5,000 чейин акча. Булар жанакы бул жерде ата-энелердин күнөөсү жок. Алар ошол балам жакшы болуп калса экен деп ошон жакшы
болсо дагы жылына төлөп баланын келечеги үчүн күрөшөт. Аларды байып кеткендер өтө деле байлар эмес. Ошол жөн эле картошка эгип турмуш кылып аткандар бар, мал багып аткандар деле ошондо аракет кылып атат да. Экинчи жагынан жанагы шаардагы жеке менчик мектептер көбөйсө, жанагы бир жагынан жанагы бюджеттен да акча бөлүнгөн акча кадимки мектептерге көбүрөөк тиет. Экинчиден жанагы Бишкектеги 45-50дөн болот аткан балдардын кичине саны азаят эле да. Ошол багытта жанагы мамлекеттик эле эмес, жеке менчик мектептерде дагы мамлекет бүгүнкү күндө колдоп атат. Келечекте биз өсүп өнүгүп барсак, жанагы жекебиз айткандай, мектептерди бирдей статуска жеткириш деген ой бар. Ошого керек, ошондо гана тең салмактуулук. Багыт ошондой болуш керек да негизи келечекте. Муну менен катар эми бүгүнкү күндө ушул билим берүүдө канча акча төлөсөң, ошончо билим берем деген маселе да болуп калбадыбы? Бул жанагы биздин билим берүүнүн деңгээлинин түшүп кеткендиги, анан баягы жакырчылык учурунда жакшы мугалимдердин кетип калгандыгы, мугалимдердин арасында дагы маселенин болгондугу, анан жаңы даярдалып келип аткан кадрлардын дагы бир топ алсыздыгы деген маселелер сөзсүз түрдө бага өзүнүн таасирин тийгизип атат. Билим берүү системасынын бир нукка түшпөй аткандыгынын кедергисин биз алдыда бир 5-10 жылдыктарда тартабызбы? Сөзсүз түрдө тартабыз. Анткени билим берүү өзү бир консервативдүү да. Бүт эле дүйнөдө ошондой. Экинчиден, билим берүү деген өтө чоң тармак. Мына Кыргызстанда 6 миллион калк бар деп атсак, анын 1 миллион сыртта жүрөт экен, 5 миллион. 5 миллионду элестетип көрүп, ошонун 1 миллион 300 миңи бул мектептин эле окуучусу. Ага бакчадагыларды кошолу, ага бутуулардагы кошолу, жогорку окуу жайларды кошолу, мугалимдерди кошолу, ошол билим берүүгө кызмат кылып аткандарды кошолу, ата-энелерди кошолу. Бул деген дээрлик бүтүндөй Кыргызстан ушул системага тартылып калды. Бул өтө чоң система. Ошон үчүн жанагы бул система тез өзгөрүп кете албайт. Бүгүн салып аткан инвестиция ал эң эле бери болгондо 5 жылдан кийин өзүнүн мындай белгисин бере баштайт да. Болбосо бул 10 жылдан кийин кетет. Жана Финляндиядагы бүгүнкү күндө биринчи орунга чыгып атпайбы, жана пизадан көп предметтерден. Булар 1950-жылдар баштаган ушул реформаны. Жанагы биз азыр сан ариптештирүү деп, мына сан ариптештирүү жылы деп атпайбызбы? Ошол сан ариптештирүүнү булар 1950-жылы баштаган. Биз быйылкы жылы ошол жыл деп атабыз. Же болбосо системалуу реформаны 1970-жылы баштаган. Ошонун үзүрүн азыр көрүп атышат да. Ошон үчүн билим берүүдө мындай шашкандык эмес, мындай абдан жакшы ойлонулган кадам керек да. Бизде кээде билим берүүдө учурунда мындай түртө салды эле мамиле болуп калган да. Ошонун азабын азыр тартып атабыз. Сиздин дагы ушул билим берүүдө чоң ордуңуз, чоң салмагыңыз бар. Бүгүнкү күндө сизди көңүлүңүздө өткөн маселе кайсы? Кыска жооп берсеңиз, эртең ачык диалогдо ушул эмне маселени козгоюн деп атасыз? Доклад окуйт экенсиз, эмне маселени айтайын деп атасыз? Мен кененирээк бир нерсеге айткым келип турат. Билим берүү качан оңолот? Дүйнөлүк практиканы карасак деле, билим берүү качан ошол коомдо бардыгы билим берүүнүн маанисин түшүнүп, бир эле министрликти карап калганы ошонун иши дебей, баарыбыз, анткени балдардын келечеги баарыбыз үчүн керек да. Баарыбыз бир багытта иш алып кеткенде ошондо оңолот. Бардык эле мамлекеттер, өлкө мамлекеттерди карап көрөлү. Бизде менин көңүлүмдө өткөн нерсе мындай болот да. Бир азыраак топ бир нерсе жасайбыз деп аракет кылып атат. Экинчи бир топ жалаңын сыңга отуруп алды да. Ошонун жаман жагын чукуп эле. Бирок ошол эле учурда мени кубанткан да бир нерсе. Мына кийинки кезде ата-энелер, коомдук ишмерлер, ошол эле бизнесмендер түшүнө баштады. Билим берүүгө жакшы салым кошо баштады. Мына биз кече бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып келдик да, билим берүү кербени деп бардык областтарда болдук. Мугалимдерим ушунчалык көп келип атышты. Чоң автобус залдарга батпай, тепкичтерге отуруп, сахнага отурушуп, мындай жолдо өтө турган жерлердин баарына толуп ушу мугалимдер келип, алар менен анткени биз ошо көзмө-көз сүйлөшүп, эмне жардам бере алабыз, кантип силердин ишиңерди жеңилдетебиз деген багытта сүйлөшүп келдик да. Анан азыр бүгүн эле биз мына билим берүү системасындагы сан ариптештирүү концепциясын презентация кылдык. Республикалык тегерек сол өткөрдүк. Ошого акча берип аткан жөнөкөй эле жанагы жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо фонду. Жөнөкөй эле республикалык фонд, бул орусчасы фонд поддержки семьи, көпчүлүк ошентип түшүнүшөт да. Ошол акча берип атат. Экинчиден, биз быйыл интерактивдүү электрондук окуу китебин даярдап атабыз. Жылдын аягында даяр болуп калат. Бул 5-класстын адам жана коом деген. Буга дагы акчаны ошондой эле биздин кыргыздын жаштары, уулдары, кыздары жардам берип атат. Ушул ишти жасасаңар биз көмөк көрсөтөбүз деп. Же болбосо мына ошол жанагы билим кербенде жүргөндө биз Ошто 10-чу симпозиум өткөрдүк. Эл аралык. Буга Австралиядан келди, Казакстандан келди, Өзбекстандан келди. Ушуну дагы ыйык ата жүрт деген жаш балдар, жигиттер, кыздар ошол демөөрчүлөрдү таап өздөрү колдоп атат. Тилекке каршы убактыбыз бүтүп калыптыр. Бул тема боюнча дагы кийинчерээк дагы кайрылабыз. Кудай кааласа, ушул балдардын келечеги болгон билим, тарбия маселесиндеги келип бир кызыктуу маек көрүп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз
ушун менен программабызды аяктайбыз. Биз бүгүн билим берүү системасындагы жалпы абал, канткенде балдарга татыктуу тарбия билим бере алабыз деген теманын үстүндө Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтомамбетов менен маектеш болдум. Саламатта калыңыздар.